Аленова Мадина 12 апреля опубликовала видео, где я оскорбила Кыргызстан и кыргызский народ. Прошу прощения, больше такого не повторится. Сейчас я нахожусь в УВД и отвечу по закону. Всем хочу сказать, чтобы вы никогда не оскорбляли кыргызский народ, чтобы никто такого больше не делал. Прошу прощения у всех, больше такого не повторится. Урматтуу Кыргызстан тургундары, мен Мамажан Дилшат, ошо Ноокат аймактык ооруканасынын инфекция бөлүмүнүн именно коронавирус боюнча бөлүм башчысымын. Азыр бизде отделенияда бир врач, бир реаниматолог врач, 2 медсестра, 3 санитарка иштейт. Бул смен менен алмашабыз. Азыр биз силерге көрсөтөбүз, больнойлорубуз оор абалына келген больнойлор бар. Ошолорду көрсөтөбүз. Бул биздин кызматкерлер, медайымдар жана реаниматолог Төрөев Бактык. Азыр бизге оор больной келгенде кичине айтабыз, анан кандай болгон, кайсы күнү келген бар жокты айтып беребиз. Эми анонимне сакташ үчүн орунду көрсөтпөйбүз. Бирок бул бейтап 20-числода келген. Аябай оорунга келген болчу. Биринчи келгенден кийин аябай кыйналган, бизге аябай бир жагынан кыйын болду бул бөлөдө бул бейтапты мынага келтириш. Азыркы абалда Кудай азыр кыйла жакшы болуп калды. Эмне десем, бул азыркы абалда бул эме жакшы болуп кетип аткан убага. Аллана шүкүр болмаса бул бейтапты биз жакшы күндөрдө жакшы кылып берип, үйүнө семьясына чыгарабыз деген үмүтүбүз бар. Азыркы күндө бизде могу жердеги централдык кислороддору толугунун жетишип берген. Могу жердеги болсак биздеги диктор жагы аябай жакшы централдык кислород толтурууну берген. Буну дагы биздин аймактык оорукананын директорунун чоң эмгектери болсо керек. Анан да мындай кислородный аппараттарыбыз аябай жетишкенди. Бул да жаңы кислородный аппараттарыбыз. Могу жерде дагы бир эмес болсо, бул жерде тек бир аппараттын ичинде тур. И ошол учурда мындай кислородный концентраторлорубуз менен дагы толугу менен жетишкенбиз. Бул палатанын негизги жоңдош жугуштуулардын бул бейтаптарга ыңгайлаштырылган менен салынган аябай жакшы шарттары бар. Себеби дегенде бул жерде биздин бейтаптын өзүнө индивидуальный жакпай, жалгыз өзү үчүн мындай аябай ванна души, туалет раковиналары менен ар бир бейтаптын үчүн өзүнчө бөлүнүп проект менен тартылып салынган. Бул жерде өзүнүн арестанттары, бул жерде өзүнүн ысык муздакчысы менен азыркы үй ошолордо экстрем көзөтөрүндө чыгууга өзүнүн топтору бар. Себеби бул ар бир бейтаптын өзүнчө патронжасы өзүнчө болуш керек. Азыркы күндөрдө биздин бейтап толугу менен канчалык бейтап келбесин, биздин больница канчалык бейтап келбесин биз даярбыз деген үмүттөбүз. Ошондой эле биз өзүбүздүн акимдерибизге чоң рахмат жана чоңдорубузга, аймактык оорукананын биздин башчылыгыбыз дарыгерибиз Асан Марапичке чоң ыраазычылыкты билдирип кетебиз. Рахмат. Бул жакта жумуш боло турган өзүбүздүн биринчи этажыбыз. Бул инфекция бөлүмү 2 этаждан жайлашкан. Бул биринчи этаж. Биринчи этажда оор бейтаптарды карайбыз. Основной экинчи этажда уже айрылып кетип аткандарды, экинчи этажга бокстор бар өзү. Экинчи этаждагы кутта ошондой условиялар түзүлгөн. Запаста мындай концентраторлорубуз көп, отсутствует. Бул жакта дагы аппараттар турат. Ар бир бейтапка мындай өзүнүн палаталары берилген.